Кудай буйруса биз бүгүн Жалал Абад областындагы Сузак районунун Октябрьский айылындабыз. Биз кече келгенбиз, ушу кайрымдуу бол коомдук фонд деп ушундай демилгелерди алып, мына ушудан бир канча ай мурда эле бул жерде биз ушу жер тилкесине келип ушул үйдү тургузуу ниеттерин бекемдегенбиз. Бул ниеттер боюнча биз мен өзүм ошо Москва шаарына барып, ушул айылдын жаштары биримдик жаштар уюму ушул жигиттерге Алла ыраазы болсун. Жана ушул айылдагы элдин ынтымагына Алла ыраазы болсун. Мына ушундай нерсени айтыш керек. Мына ушул жок нерсени бар кылып отурган айылдын элине рахмат. Ушундай иштерди биз жөн гана демилге кылып эле алып чыгып атабыз. Мына биз ушу 550-650 километрден келип, жеңиш таксырдын жөн гана биздин кызыкчылыгыбыз үйлүү болсо экен, ушул жеңиш бир тууганыбыз үйлүү болуп калса экен деген ниетти бекемдөө үчүн ошол Москвага барып, ушул жаштар уюму менен жана башка ушул айылдын тургундары менен, эл менен жолугушууда ушуну талкуулап бекемдеп ниет кылдык эле. Ниетибиз мындай жыйынтык менен аяктап атат. Бунун ичиндеги мынакей. Мына ушул ичиндеги иш жүрүп жатат. Мына биздин балдар, мына сиздер көрүп турган ушул үйгө кимде ким салымын кошкон болсо, кимде ким ушундай бир кандайдыр бир деңгээлде бир салымын кошкон ар бир кыргыз бир туугандарыбызга Аллахтын ыраазылыгы болсун. Өтө чоң жакшы ишке себепкер болдук, Кудай буйруса. Кудай өзү кабыл кылсын. Акча менен, дүйнө байлык менен соодалаша турган күндөр бар. Бирок биз билиш керекпиз, сооп менен соодалашууда күндөр бар. Иш кылыш керек, шашылыш керек. Анткени бул денеден жан чыга турган күн келет. Мына ошондой күндөрү биздин ушул кылган жакшылыктарыбыз бизге себеп болот, Кудайым буйруса. Аллах чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Мына мен өзүм да өтө кубанычтамын. Ушундай бир тууганыбыздын өтө муктаждыктагы мекендешибиздин үйлүү болушуна себепкер болуп аткандыгыма Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүктү бергенине Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун.